Мына үйгө келдик. Айкын баласы. Өзүн кармай албай калды го бу. Бул аттын ээсин ат Эхсан акам деп сохранить этип койдум да. Атын дагы билбейм. Алла разы болсун. Эми азыр бул жерден ишке киришебиз туугандар. Бизде алиге мал базарда сасаган жиби дейт го. Өмүрдө мынча жибинен сурайбыз. Ну доктосунан сураган жок да. Доктосу менен иши болот. Керек болсо жүгөндөн алып кетти. Көрдүңүз да? Жана антип 3 Сагын ака. Но меникине окшоп 2-3 аты жок экен. Мындай, бир эле аты бар экен. Бул дагы жанагы жездесинин урматына жездемдин аты деп алып койгон экен да буну. Мына кара. Чын да. Мына эртеңки чын мына ушул ат ошол акебизге эртең кыяматта 70 эселеп келип кырып ойноп турат дем бир ат. Бизде ошо солторго деш болой да. Амин. Мына бизди дагы ошо кичине жерине дагы илешип калсак, жанагы Аллах бир ыраазы болсо кайра неме кылбайт дейт го, мындай. Наразы болбойт дейт го. Адам деле ошондой экен да, мен ушунчалык ыраазы болдум да, аны эми башка бирөө чалып, ал мындай десе деле мен ишенбейм да. Инсан деле ушундай болот экенбиз. Бир адамдын ыраазычылыгын алып койсоң, билбейм. Жантур мен деле айттым, өзүн айттым, акасы. Мен азыр ровный жактан келип аттым, алсаң келип. Үйүңүз ушундай забор, бир Lexus турса керек деп ойлогом үйүңүздүн астына десем. Жок, мындай эле карапайым адамдар. Бирок көзүбүз менен көрдүк да. Андай болуш. Эми бул жанагы жөн эле базардагы ат эмес да, биринчиден. Көптөгөн күчтүү аттардын катарындагы ат. Бул кайкы деп бунун шериги 5 минутада 400 миң деп чыгып, 400 миңге сатылган. Түсү ham кудду ушундай. 400 миң деп чыгып, 400 миңге сатылган ат. Кийин ал бала дагы 400 миңге койдубу же 400 бир нерсеге койдубу? 5 мүнөткө жетпей андан дагы сатылып кетти да. Негизи жакшы ат экен. Муну эми макташ эмес. Байкы билгеними. Кайсы урукка барат дедиң, жана Сургоен. Сургоен. Бу Ачыда Айтали деген ажака бар. Аны атта жүргөн палбандар байкындай көпчүлүгү тааныйт да, тааныбаган адам жок. Ошонун кайкы деген аты болгон 12 асыйында мына немеге келген экен. Базар коргонго. Анан ошол жерде мен эле тең бала. Машалла. Жаныбар. Өзү да кубанып аткандай. Мына ушундай нерсеге буйруп аткан экен. Мен тең бала алып келип 2 жыл үйүргө коюптур да. Ушу өзүнүн үйүрүнөн чыккан дейт 5 эркек деди окшойт. Үчөөсүн мен билип калдым да. Үчөөсүн да көрүп турам. Бир кече бирөөнү чыгарды. Андан мурун дагы бирөөнү чыккан. Үчөөнү мен көзүм менен көрдүм да. Ошо кайкы деген ат 2 жылдан кийин кайра саткан экен. Ошо Жалал Абад тарапка. Эми күчтүү ат болгон экен. Мына ат ээси өзү айтты. Жанагы. Эми мунун баасы
жогору эмес белгилүү баа. Ошол бааны эле коёюн. Анан дагы карайсың деди, эми канчага кетет. Эми жанагы азыр мындай атка же машинага бир нерсеге зарык эмес да, ал акчага зарык болуп атат да. Эми карайбыз. Албетте баягы кыянат кылып туруп 150 миңге бирөөгө сатып бериш ниет жок. Ооба. Болушунча эми түшүндүрөбүз, айтабыз. Эми бир түшүнгөн адам алсачы, бунун шериктери кымбат пулга чыккан да. Өздөрү дагы 280 дедиби? Эми азыр адашып калышы мүмкүн. 200 канча деп чыккан эле, анан 180ден көтөрбөгөн экен да. Элдерчи. Анда мага 200ге бергиле деп өзү алган экен. Азыр буну токуйлу дагы нары бери бастырып, мына улагы барат. Путу колу таза. Анан кийин эми сиз кызматты кыласыз. Менин шартым көрөт атасыз, аттар көп. Үйгө алып барып, жана берки аттарыңызга бир салсаңыз, буга 2-3 саласыз. Чөптүн тазасынан. Жемди. Ай, туруп. Атта курсам болот атат. Жемдин тазасынан, суунун тазасынан. Аманат эми экөөбүзгө. Буну кече чалып айттым мага. Андан бир күн мурун сиз чалдыңыз эле, Жантөрө. Бар жок эле кылып атат, биз дагы кылайлы. Салымыбызды кошуп калайлы. Убакыт бөлүп коелу дегениңизде менде пикир кетти эле да. Эртеси күнү ошо мен деле намазды кечке окуй бербейм, чынында. Ошол күнү эми багымдатты окуп келип анан телефонду чукулап отурсам, бу акаман кабар келди. Чалды өзү, Жантөрө. Укам ушу Хамза иниме жана сен тартып кеткен жездердин атын мен алдым эле. Ошону эхсан кылган беришке ниет кылдым, чечтим. Азыр нар жак бер жакка чалдым. Сен ойго келип кеттиң, сен дагы тааныйт, аудиторияң күчтүү. Ушуну сага тапшырайын укам. Деди эле, азыр мен өздөрү менен сүйлөшүп сизге кабар берем деди. Мен дагы сүйлөшө албай койдум. Ушу Хамзанын атасына чалдым, берке Бахага чалдым, Дамирге чалдым. Мен булар Жалал Абад территориясын карап атат да. Анан Оштон берки менин кесиптешим Түгөл Таксырга чалдым, Тулпар ТВ. Ага чалсам, Хамзанын атасынын номерин берди, ага чалдым, болбоду. Голосой жөнөттүм, келбеди. Анан ал акем айттым. Бүгүн туруп турайлы дедим. Эртеңден ушу ишти өзүм киришейин. Алар рухсат бербесе деле эми эл өзү неме кылып атат. Жардамыбызды кыла берели. Эртең менен барайын деп анан түнү сизге чалдым. Жанагы Алла Таала ар бир ниетти орундатат го. Караң, кече ниет кылган экенбиз, бүгүн мына кызматка салып койду экөөбүздө. Эми ошо кызматты кылып берели. Алла Таала ошо сен кылып аткан иштериңе дагы Алла Таала эселеп сооптор берсин. Дагы элдин кызматына жүрө бер. Айтканыңыз келсин. Азыр токуп туруп чыгарайлы. Азыр бул видеону да чыгарып коем. Эми бирок көрдүңүз да, бул аттын ээси мени тартпайлы койгула деп суранды. Эми суранса деле эми баягы сизди көрүп башкалар үлгү алсын, мен өзүм дагы үлгү алайын деп эми хотя бы үйүнөн берип аткан жерлерди тартып калдым. Эми чынында үлгү боло турган инсан экен, Алла ыраазы болсун. Мына чыгып эле сатылып кетсинчи,